Азыркы биздин гидромет 50 жылдан бери Бишкек шаарындагы абанын булганышын көзөмөлгө алганда 50 жыл болду. Бул алтын калпетпен 58 жылдан бери 68 жылдан бери бул статистикасы бар. Ошол статистиканы карасак, ошол кезде эле Бишкек шаарынын абасы булганыч болчу. Бирок ал кезде завод фабрикалардын көп иштегенине жараша жанагы химиялык заттар менен көп булганчу да. Ошол эле эң чоң коркунучтуу зат бензопирен деп коет. Азыр аны ала албайбыз шартка байланыштуу. Бензопирендин дагы көлөмү чоң болгону байкалчу да Союз учурунда. Анан азыркы күндө Бишкек шаарында булганыч, абанын булганышына себепкер болуп аткандар эң баягы чоң көйгөй жараткан бул азыр автоунаалар менен жана жаңы конуштар. Ошол эле кезде Бишкек ТЭЦи. Анан азыр дагы айта кетиш керек, дагы бир булганычтын чыгып аткан жери бул Бишкектин таштандуу тыштачу жайы да. Себеп дегенде аякта жайдыр кыштыр өрт чыгып турат. Бирок буюрса быйылдан баштап Бишкек шаардык таштанды жайын рекультивация иштери башталды. Эми 2 жылдын ичинде бүтөт. Жанагы аяктан чыккан өрт токтолот, аякка бак отургузулат, рекультивация болот. Жана эле ошол мезгилде жаңы таштандуу полигону салынып атат. Биздин таштандыларды сорттоочу жаңы бир ишкана салынат да бул жерге. Ошол менен таштанды жайындагы чыккан өрттүн маселеси жоюлат деп ойлойм. Бишкек башкармалыгынын биздин экологиялык мониторинг бөлүмү ушул мекемеде жайгашкан. Азыр ичине кирип көрөлү, кандай иштейт, кандай жана аппаратураларды колдонобуз, кандай иш жүргүзөбүз, ошолордун ишине киргенде көрөлү, жүрүңүздөр. Биздин лаборатория ушул мекеменин 3-4 этажында жайланышкан. Бияк биздин топуракка анализ чыгаруучу бөлүм. Бияқта жана топурактан бүт анализдерин, химикалык анализдерин чыгарышат. Оор металлдарга да чыгарылышат. Бияк болсо бизде агынды жана таза суулардын изилдөөчү бөлүмү болуп эсептелет. Биякта ошо суунун анализин өткөрөбүз. Металлдарга, ар кандай булганыч заттарга. Бул бөлмөдө бизде атомно-абсорбционный анализатор турат. Шиматсу деген. Мунун баасы калп айтпасам 200-300 миң доллар турат. Биякта болсо бизде сымапты аныктаачу анализатор турат. Бул да проект менен келген. Биякта суудагы, жердеги сымаптын өлчөмүн аныктаганга мүмкүнчүлүк бар да. Булганыч заттарын өлчөп атканда биз атайын ушундай калибровочный баллон деп коет, ушулар сатып алабыз. Себеп дегенде булар жок, так анализ чыкпайт да. Ушулар менен бул газдын менен жанагы биз алып келген анализдерди алыш үчүн ушулар менен салыштырып туруп анализ чыгат. Ушул ар бир баллон эле 200 миңден турат.
Анан өзүңөр ойлосоңор, ушунча акча менен жасалган анализ тагыраак чыгабы же жанагы $200 колго кармоочу аппараттын анализи так чыгабы? Чаңдын аныктоочу ушу биздин ушу аппарат. Муну биз 1,5 миллионго сатып алганбыз. Мурдагы жылы азыр ушу аппарат менен жана биздин өлчөп аткан анализ чыгарып аткан ушу аппарат. Дастрак болсо жана чаңдын жана айтып атпайсызбы, PM 2,5, PM 10 жанагы чаңдын абадагы өлчөмүн сразу көрсөтөт да. Ошол жерден эле көрсө болот канча экен. Мен жанагы бул пакетке чогулуп келген абаны ушул аппарат аркылуу өтөт, мына бияка кошулат. Кошулганда абадагы химикалык жана улуу заттардын концентрациясы канча өлчөмдө экенин ушул аппарат аркылуу көрсөк болот. Канча турат мунус? Где-то в пределах 1 миллион сом. 1 миллион сом. А могу 1,5 сом. 1,5 миллион. Бияк 1,5 миллион. Газоанализатор. 1,5 миллион, биякта 1,5 миллион сом. Чындыгында жана коомчулукта көп суроолор жаралып атпайбы? Мувгрин жана жарандык коомдун берген анализдери, анан гидрометтики, анан биз берип аткан анализдерге суроолор тудуруп атат. Ар башка анализ берип атат депчи. Биздин анализдер гидромет берип аткан маалымат менен шайкеш келип атат да. Себеп дегенде биздин колдонуучу аппараттардын өзүңөр көрдүңөр, кайсы эмне каяктан чыккан, кандай өзү анализ жүргүзө аларын. Эми Мувгриндики бул кандай десем, бул мобильный деп коет, чөнтөк аппараттар да. Аларды биз такыр иштебейт деп айта албайбыз. Иштейт, бирок ар бир аппараттын өзүнүн техникалык өлчөмдөрү бар да. Кайсы жерде иштейт, кайсы температурада иштейт, кандай өлчөмдө иштейт. Ошого дагы көңүл буруш керек да. Эми баарыбызга белгилүү болгондой, чөнтөк ошол эле чөнтөк телефонубуз менен мисалы сиздер сүрөткө тартып элесиздер да. Атайын профессионалдык камераны алып сүрөткө чыгып атабыз, же бир тасма тартып атабыз. Ошол сыяктуу эле телефон менен дагы бир сүрөт тартсаң болот, бирок ошол эле кезде ошонун сапаты кандай болот, ошонун тактыгы кандай болот, ар башка да. Жанагы айтылып аткан чөнтөк деп коелу, ошо мобилдик Мувгриндин аппараттары көрсөткүчтөрү бар, туура эле, бирок ошол эле мезгилде алардын характеристикасына окусак, булар жылуу плюсовой температурада иштеш керек экен да, 0-дөн өйдө. Анан 0-дөн ылдый болуп атканда баягы булардын көрсөткүчтөрү так эмес болушу мүмкүн. Анан ошондо коомчулукта дагы көп аябай суроолор жаралып кетип атпайбы? Мувгрин 150 деп берсе, силер 30 деп берип атасыңар, анан силердики алар 20 эсе көп болуп атат десе, силер 5 эсе көп деп атасыңар депчи. Ошондон келип чыгышы мүмкүн да. Анан ошон үчүн да ошондо эске алыш керек. Бул маалымат берип атканда. Анан биздин жана сөздүн башында айтып кеттим элем, 50 жылдан бери системалык анализ жүргүзүп келаткан ишкананын адистерин, ошолордун жумуштарын биз мындай жокко чыгарып коюп атабыз да. Бул туура эмес деп ойлойм. Себеп дегенде бул кишилер көп жылдык эмеси бар, стажы бар адистер. Ошол эле мезгилде жанагындай $200 эмес, өзүңөр жана байкап кеткендер $30,000–40,000 аппараттар менен анализ жүргүзүп аткан анализдердин корутундуларын чыгарышат да. Ал баягы жарандык коомдун көзөмөлү да болуш керек. Биз ага макулбуз, бирок болуп аткан маалыматтарды так берсе жакшы болот эле да. Элдин баягы мындай коопсуздугуна ошондой эле бир ой жүгүртүсүнө мындай бөдөмүк болуп калып атпайбы? Себеп дегенде силер бирди айтып атасыңар, алар бирди айтып атат депчи. Ошондуктан мен айтып кетер элем, ошо так ошол эле анализ жүргүзүп анан бир чыгарсак маалыматты. Себеп дегенде бул чрезвычайный ситуацияны жарыялаш керек деген бул оңой сөз эмес. Мунун артында көп нерселер турат. Ошондуктан ар бир нерсени айтаарда ойлонуп иш кылсак.
Анан баягы биз айтып атпайбызбы, автоунаалар жана жаңы конуштар деп. Автоунаалардын өз салымын, чоң салымын кошкон себеби бизде жанагы күйүүчү майдын сапатынан деп да ойлойм да. Себеп дегенде чындыгында азыр көзөмөл жок. Баягы ЭАЭСке киргенден бери Кыргызстандын чек аралары ачык. Кандай күйүүчү май ташылып келип атат, каяктан жасалып атат, кандай бизде азыр көзөмөл жакшы жок болуп атат. Мен ойлоп атам, ушу күйүүчү майдын да сапатынан чоң бир эмеси салымы болуп атат депчи, абаны булганышына. Анан өзүбүзгө маалым болгондой эле Бишкекти 48 жаңы конуш курчап турат. Анан бул дагы бир жагынан социалдык маселе болуп атат. Себеп дегенде эл чындыгында азыркы учурда арзан нерсе менен от жагат. Электр энергиясына бизге лимит коюп койду эле. Элдин көмүр колдонуусу кескин түрдө өсүп кетти. Газ бардык жерге азыр жете элек. Жеткен күндө дагы ошо газ түтүгүн үйүнө киргизип, газ мештерин койгонго азыр көпчүлүк элдин шарты жок. Бул ушу жактан дагы бир чоң көйгөйлөр чыгып атат. Мен ойлойм, азыркы күндө ошо газды конуштарга киргизгенден бир маселе, ошо газды конуштан үйгө киргизген дагы бир маселе, чоң маселе чыгып калды да. Ушу жагынан да бир элге бир субсидия болобу же бир жеңилдик кредиттер болобу, ошонун негизинен да чечиш керек да газдын маселесин. Ошол эле биз да сунуштап атабыз кышкы мезгилде электр энергиянын жанагы лимитин алып коюуга, 3 айга лимитти алып, баягы кышкы мезгилде биздин тургундарга, Бишкек шаарынын тургундарына электр энергия менен мештерин жагууга да уруксатын берүүгө.